Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Адаби окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда тазалыкты сактап, окууга жакшылап көңүл буралы. Бүгүнкү сабактын темасы жылан менен куркулдай. Сабактын максаты жомок менен таанышып аласыңар. Жомоктун мазмуну аркылуу ой пикирлөө, сөз байлыгыңар өсөт. Достуктун кымбат экенин билип аласыңар. Сөздүк: доо, жала, күнөө. Жылан менен куркулдай. Илгери бир заманда бирин бири сыйлаган жылан менен куркулдай дос болуптур кыйладан. Бири кетсе жем издеп, бири калат балдарга. Арамдыкты көп ойлойт, бирок жылан калганда. Үйдө калса куркулдай, ичинде жок карасы, канаттууга кактырбай багат жылан баласын. Балапандар талпынып, темир канат болгондо, кетет алыс куркулдай, жем таба албай болжолдо. Күн артынан күн өтүп, түн артынан түн өтүп, жылан ачка болуптур, күндү түндү күзөтүп. Ачкалыктан толгонот, жылан жатып ойлонот, кыялында куштар жем, ысык каны шорголот. Мээр чөбүн куссамбы, достук шертин буссамбы, балапандын бирөөнү бир чайнабай жутсамбы. Ысык канын сорсомбу, бал этини тойсомбу, куркулдайды какшатып, эки көзүн ойсомбу. Таптым, деди жоопту, кол салайын мүлкүнө, куркулдайды кууратып, доо коеюн түлкүгө. Анакей балдар, жылан менен куркулдай жомогун биринчи бөлүгү менен тааныштык. Анда эмесем, көңүл буруп, татынакай болуп, тапшырмага кулак салалы. Жылан менен куркулдай кандай достордон экен? Досу куркулдайдын балапандарына кол салсамбы деп жыландын ойлогону туурабы? Эмне үчүн? Жылан кандай амал ойлоп тапты? Ошол жерин чыгармадан таап, үн чыгарып, окугула. Даярданып, тапшырмаларды аткаргыла. Саламатта болгула балдар.